Kırgız Respublikasının Prezidenti Jeenbekov Sooronbay Sharipovich. The President of Kyrgyz Republic, Sooronbay Jeenbekov. Hurmatlı mekendeşlerim, hurmatlı Köçmenler Oyunlarının katçıları, ardaklı meymandar, 3. Dünyalıq Köçmenler Oyunlarına hoş geldinizler. Biz bugün kasiyetli yerimizde, keremetli Isıkgöl'ün boyunda 3. Dünyalıq Köçmenler Oyunların saltanatlı açılışında sizlerdi kucaklayıp tosып alganыңызга çeksiz kuvанычтабыз. Çokusu asman tiregen Ulu Toğlordun mekeni Alatoğu, Aykol atağız Manastın yerine, Keng peyil meymandoz Kırgız eline hoş geldinizler. Dünyalıq Köçmenler Oyunlarının ötkörü çeşimi 2012 yılı Türk Tildi Memleketler Hizmetdaşlığının kengeşinde kabul alıngan. Bugün de bizim oyunlar oşol memleketlerden sammitinin alkağında açılıp jatat. Bugün saltanat azamge bir tuğan Kazakistan Respublikası Prezidenti hurmatlı Nursultan Abишевич Nazarbayev katışıp жатқаны biz için çok kuvvanç. Alıstan at arıtıp Bordoş Türk Respublikası'nın prezidenti hurmatlı Recep Tayyip Erdoğan Mırza'nın kelgenine razılık bildirem. Avrupa'daki dostoş ülkemiz Vengriya'nın Premier Ministri hurmatlı Viktor Orban'ın katışıp жатқанын razılık menen belgileyim. Rusya'dan kelgen ardaklı meymanımız Tataristan'ın prezidenti Minnikhanov Rustam Nurgaliyev'e salam aytабыз. Bizden jogorku martabalı meymandar Dünyalıq Köçmenler Oyunlarının açılış saltanatına katışuda. Bunun özü Dünyalıq Köçmenler Oyunlarına bolgon büyük bağ, Kırgız eline bolgon tereң hurmat dep esептейм. Erteң Çolpan Ата шаарында бола турган
Türk Dildi Memleketlerin Samitine Azerbaycan Respublikası Prezidenti Urmatlı İlham Geydarovich Aliyev'tin, Özbekistan Respublikası Prezidenti Urmatlı Şafkat Miramonovich Mirziyoyev'tin kelişi kütülüdü. Уважаемые участники торжества, для участия в третьих всемирных играх кочевников приехали почетные гости, официальные делегации, спортсмены, исследователи и работники культуры из более 50 стран мира. Кроме того, в открытии игр принимает участие руководители наших международных партнеров, дипломаты и представители международных спортивных организаций. Ход соревнований освещают представители более 100 известных телекомпаний и средств массовой информации. Мы рады искренне приветствовать всех вас на гостеприимной кыргызской земле. Урматтуу мекендештерим, кадырман меймандар, бүгүн дүйнөдөгү саясий, экономикалык, экологиялык жана маданий процесстердин темпи тездеди. Технологиялар ыкчамдык менен өзгөрүүдө. Бул көрүнүштөр адамзаттын алдында жескендиктер менен катар жаңы көйгөйлөрдү жаратты. Ушундай шартта көчмөн элдердин дөөлөтүн, мурасын, каада салтын жандандыруу зор мааниге ээ. Ал дүйнө элдеринин ынтымагын бекемдеп, гуманизмдин идеалдарын жайылтууга, табиатка, адам коомуна болгон мамилени өзгөртүүгө негиз боло алат. Көчмөндөр цивилизациясы дээрлик миңдеген жылдык тарыхты камтыйт. Тынч океандан тартып Европага чейинки аймакты, Борбордук жана Чыгыш Азияны, Кичи Азияны жана жакынкы чыгышты бириктирген улуу мурас. Мындай мейкиндикти көчмөндөр гана өздөштүрө алган. Көчмөн дүйнөсү жүздөгөн элдерди бириктирет. Алардын маданияты, дүйнө таанымы кайталангыс өзгөчөлүккө ээ. Көчмөндөр цивилизациясы дүйнөлүк өнүгүү процессинде чоң вазифа аткарган. Батыш менен чыгыш маданиятын ширетип, адамзаттык тарыхта дүйнөнү өзгөрткөн жаңылануу нугуна бурган. Көчмөн маданияты адам менен табиаттын журулуп жашоосун өзгөчө баалуулукка айланткан. Көчмөндөрдүн башкы философиясы материалдык жана руханий тең салмалыкта болуунун маңызын көрсөтөт. Урматтуу айымдар жана мырзалар, бүгүнкү глобалдуу чакырыктардан улам биз өзүбүздүн башатыбызга, түпкү маданиятыбызга кайрылып, андан руханий энергия алууга муктажбыз. Көчмөндөр дайыма элдик дипломатияны туу тутуп, ар кыл маданияттарды, цивилизацияларды бириктирип, диндер арасындагы сабырдуулук аркылуу ынтымакта жашоонун көпүрөсүн куруп келген. Акыркы мезгилде бул идея эң башкы дөөлөткө айланып турат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну 3 ирет катары көчмөн маданиятынын ордосу болгон Кыргыз жеринде касиеттүү Ысык көлдүн жээгинде өтүп жатат. Эми дүйнөлүк оюндардын кезеги буюрса Түркия Республикасына өткөрүлүп берилет. Эстафетаны алып жаткан Түркия Республикасынын президенти урматтуу Эрдоган мырзанын кийинки көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү өткөрүп алуусуна тилектешмин. Урматтуу мекендештерим, ардактуу меймандар, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маңызы спорт, маданият, билим, рух жана күч. Биздин спортчулар көчмөндөрдүн ушул рухун
жана күчүн Азияда оюндарында көрсөтүшүп, бизди кубандырды. Бүгүн биздин арабызда катышып отурушат. Биз силер менен сыймыктанабыз. Көчмөндөр оюндары күчтүү гана сынагы менен чектелбестен кайталангыс маданияттардын, салттардын маанисин өнүктүрөт. Көчмөндөргө таандык салттуу спорттук мелдештер жана маданий иш-чаралар жер шаарынын төрт бурчуна келген адамдарды жакындатып, бирге жашоонун идеяларын даңазалайт. Ардактуу мекендештерим, айымдар жана мырзалар, 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы спорттук таймаштарда кара кылды как жарган калыстык болуп, эң күчтүүлөр, эң шамдагайлар, татыктуулар жеңсин. Меймандарыбыз Кыргыз элинин меймандостугун сезип, жерибиздин кооздугун көрүп, жагымдуу эс алып кетишсин. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ачык деп жарыялайм.